Теле алып баруучу Назира Айтбекова өзүнүн мырзалары аял эркектин мамилеси боюнча пикирин Facebook'тагы баракчасына билдирди. Менин анализим боюнча күйөөсү барлар ишенимдүү, дерска басып, башы жер карабай, албетте эри түзүк болсо калканым бар. Ким не десе десин, калаган богун жесин дейт. Эрден чыккандары баягыдай куйругун көтөрүп, сүткө тойгон мышыктай баспай калат. Жер карап, чүнчүп, батын албай. Эркектин баары бойдок десе эле шилекейи агып, бош ээн жаткан гараждай көрүп, өлүп талып унаасын короосуна токтоткусу келип, кебек аңдыган чычкандай баскан турганы керемет көрүнүп, сүйүүсүн арнап калат. Калтардай куулуп, самындай жуулуп эмне эле бартанып атасын деп, ден соолугуна кам көрүмүш этип, иттин гана баласы. Аны байкаган аялдары сен келатканда опасность деген кнопкасы күйүп, эрин гаражына киргизип алгансып, акырайып, жек көрүп, жеп ичүүдөй өзүнөн өзү тердеп кургап, эринин көзү менен кокус чалдыга калсаң, өлтүрүп салчулай аңдып отурат. Түндөсү үшүйсүң, тоңуп калганда эки бутуңду аралатып салып ичүү жер жок тоңосуң. Түндөсү үшүйсүң, тоңуп калганда эки бутуңду аралатып салып ичүү жер жок тоңосуң. Коколой башың менен жашоонун шамалын, жамгырын, боронун тозосуң. Болгон ыпыр-сыпырдын баары эле сага чап жабышат. Эриң барда билинбеген иттин баштары бойдок кезиңде бөдөнө тумшук болсо да тоодой болуп көрүнүп калат. Анан бойдок деген сөз клеймо болуп жабышып алат экен. Ошол сөз жакса билейин. Аны укканда эркектердин көзү күйүп, куйрукту түйүп, тегеренип калганы да ирээн жетет. Алардын намегу башталганда аллергияң кармап, жешилип калгыча тырманып, приступ боло баштайсың. Өлүп баратабы деген ой келет. Тобо кылдым.